Достор, биздин чыгарылыштардын демөөрчүсү бул 88 Stars букмекердик конторасы. Коэффициенттер жогору, төлөмдөр тез, линиялар кеңири, катталып чоң утуштарга жетишиңиз. 88 Stars бул сиз ишенген букмекердик контора. Март күнү Дордой футболдук клубу Бишкектеги Дордой Плаза соода борборунда өзүнүн жаңы курамы менен жана жаңы формасы менен анан дагы кыздар курама командасы менен тааныштырды. Эми мындан ары Кыргыз премьер-лигасынын талаптары боюнча ар бир командада кыздар курама команда болушу керек. Бул иш-чарага Дордой футболдук клубунун толук курамы, кыздар курама командасы жана Дордой клубунун ардагерлери чакырылган. Иш-чара Бейиш сыяктуу эстрада ырчылардын коштоосунда өткөрүлдү. Жана ошондой эле командага жаңыдан кошулган оюнчулар көрүүчүлөргө күйөрмандарга тааныштырылды. Булар Владислав Кобылянский, Эрназ Абилов, Кадырбек Шаарбеков, Фенамин Шумейка, Камалетдин Ташиев, Мирлан Бекбердинов, Лука Джорджевич, Алекса Мыржа жана италиялык Папе Лондое. Жана ошондой эле Дордой футболдук клубу 2025-жылкы сезонго өзүнүн капитандарын дагы аныкташты. Булар Александр Мищенко, Сүйүнбек Бабаналиев жана Владимир Заименко. Иш-чаранын жүрүшүндө Аскар Салымбеков дагы өзүнүн сөзүн коштоп кетти. Ал акыркы убакта Кыргызстанда футбол абдан өнүгүп жатканын белгиледи жана бул нерсеге Кыргыз футбол биримдигинин башкы жетекчиси Камчыбек Ташиевдин иши аябай чоң экенин дагы белгиледи. Жана мурункудай азыркы учурда кыргыз футболунда 3 упай алуу анчалык деле жеңил эмес экенин дагы айта кетти. Жана албетте Дордой футболдук клубу өзүнүн 2025-жылга жаңы формасы менен тааныштырды. Дордой футбол клубунун жаңы формасы, үйүндөгү формасы бул өздөрүнүн салттуу өңүндө деп айтсак болот. Бул көк түстөгү форма, ал эми коноктогу формасы бул сары түстөгү форма боло турган болду. Ошентип Дордой футболдук клубу 2025-жылкы сезонду баштоого толугу менен даяр деп айтсак болот. Алар өздөрүнүн курамын тааныштырды, кыздар курамасын тааныштырды жана өзүнүн формасын көрсөттү. Болгону азыркы учурда Кыргыз премьер-лигасынын оюндарынын так даталары белгилүү боло элек. Анткени деген көпчүлүк клубдардын стадиондору азыркы учурда даяр боло элек болгондуктан кайсыл оюндар кайсы жерде, кайсыл убакытта өтөрү белгисиз. Бирок деген Дордой футболдук клубу өзүнүн алгачкы оюнун Кыргыз премьер-лигасындагы Ошму футболдук клубу менен өткөрөрү белгилүү болду, бирок так датасы азырынча белгисиз. Качан гана так даталар белгилүү болгондо биз ишенебиз, Дордой футболдук клубу өзүнүн социалдык баракчаларында ал жөнүндө айтат. Биз ал Дордой футболдук клубунун социалдык баракчаларын ушул видеонун алдына описанияга таштап коебуз. Ошондуктан Дордой футболдук клубунун көрөрмандары болсо, аларга кат алып койсоңор болот. Жалпысынан видеону аянтча чейин көргөнгөрү үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз жана кийинки видеолордон жолугушканча жакшы туруңуздар.